азыр жогоруда коллегам туура баса белгилеп айтып кетти. Сырттан кирип аткан ошол өзгөчө бизге эми көбүнчө ушу жашылча жемиштер кирет. Ошолор боюнча атайын текшерүүчү жабдыктар барбы сиздерде? Мына заман талабына ылайык кыска аралыктын убагында ошо толук кандуу ошол продукция тууралуу анализ бере турганчы? Сөзсүз түрдө бар. Азыркы учурда департамент химизации, защиты и карантина растений, ветеринарная служба, лабораториялар бары камсыздалган. Бул чек арадан катуураак сүйлөсөңүз. Чек арадан өтүп атканда, орусча айтканда максимально допустимый уровень деп коет. Это и тяжелые металлы, и антибиотики, анын баарын лабораториялык изилдөөлөр болот сөзсүз түрдө. Андан выборочный обследованиялар болот. Контроль бар, лабораториялар бар. Туура, бирок ошо контроль канчалык деңгээлде болуп атат? Биз ошо маселе боюнча айтып атам да. Себеби баягы элибизде жакшы сөз бар, ажал оозунан кирет депчи. Ошон үчүн элдин тамак ашы өзгөчө сырттан кирип атканда толук катуу контролдо болуш керек да. Мисалы биз мына жакынкы өлкөлөрдөн алып ошо элдерибиз ошо иштетип аткан продукцияларда көбүнчөсү мына жай мезгилинде ачык маалыматтарда да жүрөт. Мисалы ошол гомосодержащий продуктылар, ошол эле баягы селитра аябай көп иштетилген. Анын баардыгы мисалы адамдын ден соолугуна коркунучу бар да, туурабы? Туура, зыян. Ошондуктан биз бул алдын ала иштерин да жүргүзөбүз. Импорттаганда да, экспорттаганда ошо жана мен айтып кеткен максимально допустимый уровень деп коет. Бул ошо уровеньден өйдө деңгээли көбүрөөк болуп кетсе, содержаниясы ден соолукка зыяндап келет да. Мындан тышкары ушу жакынкы арада эле бак тергөөчүсүнүн тапшырмасы менен биз ушу өзүбүздүн министрликке караштуу ветеринардык служба менен департамент химизацияны ушу бириктирүү иштери жүрүп атат. Азыркы учурда долбоор иштелип чыккан. Министрлер кабинетинин токтом долбоору министрликтер менен макулдашууда жүрүп атат. Ушундай случай болду беле силерде? Артка кайтарылган максимальный допустимый баадан жогорку? Сөзсүз түрдө болот. Жылына да бул баягы карап турабыз. Эмне продукталар мисалы үчүн? Мисалга алсак, ушу жумурткалар быйыл артка кайтарылды. Андан тышкары эт артка кайтарылды. Жашылчалар массалык маалымат каражаттарга чыгарып турабыз биз. Киргизбей. Бизде бүгүнкү күндө эттин баасы канча азыр? Азыркы учурда оптовый баасы 510 сом, 520 сом болуп атат. Бул мындайча айтканда эттин мен сизге мындай айырмалап кетейин, себеби 510, 520 сом бул баягы буканын ак эти да, классы жогорураак. Андан тышкары кунажын, уйдун эттери болсо 420 сомдон болуп атат. Сиз базардан эт албайт окшойсуз, а? Жок, мен базардан аламын, өзүбүздүн да чарбабыз бар. 420 сомдон, 510 сомдон эт жок азыркы күндө. Оптовый баалар. Кандай маалыматты каяктан алып берип атасыз бизге? Эл угуп атат, азыр кайсы жерден алабыз десе биз кандай жооп беребиз? Бул эт боюнча иштер жүргүзүлгөн. Азыр ар бир базарда социальный лавка деп биз ачканбыз. Ош базарында, Орто Сай базарында, Аламедин базарында, социальный лавкаларда ушул баалар мындан ушу баанын тегерегинде баалар турат. Мен сизге маалымат бере алам боюнча. Самат Насырдинович, азыр ушу социальный лавкаларда болсо, мисалы 100-200 килограмм болушу мүмкүн да. Анан сиз ал менен багы будоражанияга салбаңыз, мындайча. Бүгүнкү күндө 700 сомдон тегерегинде, 650-700 сом тегерегинде болуп атат. Анан 520 сом деген бул жөн эле багы абсурд болуп калды да. Ошону мен эмнени айткым келип атат? Бизде азыр Монголия өлкөсүн билесиздер. Ал жерде эттин баасы салыштырмалуу 3-4 эсе арзан. Бирок ошол эттин калориясы, экологиялык тазалыгы, бир топ климаты десек дагы кыртышы биздикинде эле болгондуктан оптималдуу эле болот да. Ошого карабастан эмне үчүн ошол запрет да бүгүнкү күндөчү? Эгер
ошол санитариялык, ветеринариялык контролду катуулатып, текшерип, ошол жактар менен иштеше бербестерби? Элдин баягы жашоо шартына бир аз болсо да жеңилдик болмок, эттин баасы түшсөчү мисалы. Ал боюнча жумуштар жүргүзүлүп атат. Евразиялык бирдиктик уюм менен азыркы учурда ошо Монголия менен соода саттык келишими түзүлүп атат. ССТ деп коет, соглашение о свободной торговле. Ошол жерден биз ал эт, анан жаныбарлар маселесин киргизип кеткенбиз. Азыркы учурда эми бул Монголиянын малы көптүгүнө байланыштуу эпизоотиялык зона деп коет, ситуациясы кичине биздин ошо Орто Азияга караганда начарыраак таап алычы. Бирок азыркы учурда Монголия менен биз сүйлөшүп, ошо зонасын аныктап, кайсы жерде таза зоналар болсо, ошол жерден Монголияда малды импорттоого мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Иш алып барып атабыз ал боюнча. Жок, мен поголовно алып киргиле деп аткан жерим жок. Просто ошону биздин мыйзамдагы шартка ылайыкташтырып, элге бир аз болсо да жеңил баа саясатынан бир аз элге жеңил болмок да. Ошол боюнча инициативаны колго алып, эми бул жерде баарыбыздын отурганыбыздын максаты сиздин биздин жасап аткан ишибиз элдин жашоо шартын жеңилдетели деген ой менен иштеп атабыз да. Ошон үчүн ошо же болбосо кээде ойлоп кетебиз, жеке кызыкчылык барбы мындай киргизбегенге караганда депчи. Азыркы учурда киргизгенге мүмкүнчүлүк бар. Жол кичине эме болуп калып атат. Бирок ал боюнча иш алып барабыз, сөзсүз түрдө. Эттин баасын тактап коюңуз.